Assalamu alaikum. Hurmattуу Bulut Medianın görүүчүлөрү, достор, жердештер, жалпы эле кыргызстандыктар, амансыздарбы? Көптөн бери видео киргизе албадык, жумуштарга байланыштуу. Бүгүн аз-маз убакыт тауып видео тартканга аракет кылдык. Англияга кантип келебиз, кантип келдиң, жана канча жыл, канча ай, айлыктар канча, ошол боюнча сиздерге кеңири маалымат берели. Биз бул Англияга, Лондон шаарына 1 жыл мурда тапшырганбыз. Заявка жөнөткөнбүз. 1 жылдан кийин принимать этип бизге чакыруу келди. Учурда биздин 1 сааттык иштей турган убактыбыз, 1 сааттык убактыбызга бизге 12,23 цент фунт төлөп берип жатат. Иш аркылуу болот экен. 8 саат, 9 саат, 10 саат болуп турат экен. Ошонун ичинде тыным жок, бирок ар 2 саат, 3 саат сайын 15 мүнөттөн брейк деп коет. 15 мүнөт дем аласыз, чай ичесиз, турасыз, кайра дагы эле иш улана берет. Ошонун ичинде план деген болот экен. План толтурасыз, саатына 3 ящик, 4 ящик болсо ол деген уже бонуска өтөт. 3 ящик ошол 12 фунт актаган болосуз. Эгер аны ошол саатта, ошол убакытта толтура албасаңыз, сизди жумуштан четтетет. Анан фирма сизге бөлөк иш карайт, башка фирмага жөнөтүп салат. Анан сизге башка бул фирма заявка жөнөтпөйт. Ошол биз жашаган шаардын бир четирек жери, Чичестердин моундай болгон магазиндер бар экен, бирок бул жерде өтө кымбатчылык. Алып келген биздин 10 миңден, 12 миң, 13 миңден сомдорубуз уже түгөндө. Кудай кааласа 1 күн, 2 күндө айлыктар түшүп калат деп айтып жатышат менеджерлер. Бирок издегениңдин баардыгын табасың. Анан бул жерде иштеп салыштырмалуу өзүңдүн айлыгыңа кыйла эле нерселерди алсаң болот экен, арзан. Анан биздин акча менен эсептесең кымбат. Бул жол кызык жерин сиздерге айтып берейин. Жол оң жактан машина келет. Унаалар оң жактан встречкадан келет. Наркы жак наракы кетет. Мына унааларды көрүп атасыздар. Бул биздин телефон, эч кандай айфон эмес, тескери тартып бере турган. Мына встречка менен кетет машина. Бул встречка менен келди. Биз биринчи келип көрүп, кыблабыз айланып калды. Кандай жүрүп атат деп. Машиналар да бүт оң рулдуу машиналар, бардыгы хоть Мерс болсун, BMW болсун. Анан эч кандай бир чирик машина жок, жасалган машина жок экен. Өтө машиналары эми Европа, Англия бул кантсе дагы өнүккөн бай мамлекет. Ошого дагы бул жер эски түскү машиналарды минбесе керек. Бир машинаны кече көрдүк эле, кичине сүзүшүп кетсе протокол толтуруп, жана машинаны утилизацияга чыгарып салды. Болбосо алды кичине кирип, фаралары сынып калды. Ошо машинаны утилге чыгарып салды. Мамлекет жана шопурдун ээсине акча төлөп берди. Үйлөрүн көрсөңүздөр дагы, үйлөрү жөп-жөнөкөй. Эч бир жерде үйлөрдө камера деген болбойт экен. Эч бир адамдар көчөгө чыгып айланбайт экен бул жерде. Тып-тыныч жашайт экен. Үйүнө келет, кирет, жумушуна барат. Жумушу дагы өздөрүнүн жарандарына 4 эле саат экен. 4 саат иштеп, анан 4 сааттан кийин
булар ошо отдыхать этет экен, дем алышып. Тоолорго, жайлоолорго жанагындай авто үйлөр бар го, автодомдор. Ошолорду сүйрөп алып, каалаган жагына кетишет экен. Ошол туугандар, сиздер дагы Агречардан заявка таштап коюңуздар. Бирок кыйла күтөсүздөр. Таштагандан кийин акчаңыздарды даярлап турушуңуздар керек. Анткени бир моментте эле келет, бүт нерсеңизди успеть этпей калат экенсиз. Бизге бир 150 миңдей ушул жерге келгенге дейин акчабыз кетти. Билет алдык. Дагы визага акча төлөдүк. Эгер Оштон болсоңуз, Ташкентке тапшырсаңыз оң экен. Чем Бишкектен көрчү. Алматы, Бишкектен көрүп, Ташкент жакшы экен. Тез дагы барасыз. Анан жанагы паспортуңуздун кирди чыкты. Башка чет мамлекетке чыга аласызбы, чыга албайсызбы, ошолорду да билип аласыз. Анткени биз менен чогуу келе турган балдардын анча-мынчасы бирөкө границадан өткөзбөй койду, аэропорттон. Ал бала эми ошо канчалаган акчага күйдү. Эми бир проблемасын чечип, может, учса керек, бирок билеттин алган билетти кайтарып бербейт да, аэропорт жанагы авиакассачы. Ошого Ош же Жалал Абад, Баткен болсоңуздар, коркпой эле Ташкентке тапшыра бериңиздер. Ташкенттин адреси Улук ата бирби, ушундай болуш керек эле. Жана кагазыңарда болот. Эгер Ташкентке барып адрести таппай калсаңыздар, комментарийге жазсаңыздар, биз жооп бергенге аракет кылабыз. Анан бул жака келген адамдардан эч үмүт кылбаңыздар. Жооп берет, телефон чалса алат деп. Жок, андай эмес. Эч бул жерде телефон эч бир адам кармай албайт. Фермага келген адамдарчы. Анткени иш өтө кызуу, өтө татаал, оор. Кайталап өтсөк, бут ооруган, бели ооруган, жанагындай сигарет, наас чеккендер, тыным жок, көп чеке турган адамдар, көп ичкиси келген адамдар бул жака эң жакшысы келбей эле койсоңуздар оң болот. Анткени ошо 3 саат, 2,5 саатта убакыт берет, 15 мүнөт. Андан башка сиздин убактыңыз болбойт. Ошол туугандар, биз тынчпыз, аманбыз. Сиздер дагы келиңиздер. Салыштырмалуу Орусиядан караганда бир 20-30 эсе жакшы экен бул жер. Иштейсиң, ошол акчага, иштеген акчаңа жараша айлык алат экенсиң. Мисалы 10 миңден, 12 миңден иштейсиң, эми күнүнө жөн иштейсиң. Бирок иш ошого жараша. Анан бул жака келип бирөкө чыдабай кайра кетип калгандарды көрдүк. Чыдабайчы, иш оор экен деп. Бирөкө ооруп, киндиги чыгып кеткендерди көрдүк. Грыжа болуп калган, бели ооругандарды көрдүк. Ошого өзүңүздөрдү жанагындай оор иштерди кылбай жүргөн адамдар болсо эскертип коебуз. Бул жака убара болбоңуздар. Иштеп, отуруп, чай ичип, дем алып анан иш кыла берем да деп. Жок, андай эмес. 1 минута, 1 секунд убакыт бербейт сиздерге. Артыңыздарда текшерүүчү адам ошончо көп болот. Англис тилин билбейм десеңиздер, бул жакта украинецтер бар. Ошолор бригадир, ошолор начальник болуп сиздин үстүңүздөн башкарып турушат. Тынч болобуз, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргыз кыздары, жигиттери, кай жакта болсоңуздар, аман болуңуздар. Алтын башыңыздар аман болсун. Тапканыңыздар
жалаң эле жакшылыктарга буйрсун. Ой пикир жазсаңыздар комментарийге калтырыңыздар. Биз жооп бергенге аракет кылабыз. Чоң рахмат.